негизи могу 60-70 жылдары колуна калем кармаган, анан деги эле ушул жаштыгы ушул жылдарга туура келген адамдарга абдан суктанам. Өзгөчө чыгармачыл адамдарга, окурмандарга деле, анткени эң адабияттын гүлдөгөн учуру, анан ал учурда деген бир биздин адабияттагы дагы бир көрүнүш кыздар поэзиясы өзгөчө өнүккөн учур болчу. Биз ошол учурдун адабиятын айтып атканда ошол мезгилде адабиятка келген акындар менен катар андан мурдагы муунду дагы сөзсүз деген эске алабыз. Ал кезде деген баягы Сатин Абдыкеримова, Нинакан Жүндүбаева, Зора Соронбаева деп эжелер иштеп аткан болчу. 60-70 жылдар эмгек тууралуу ырларды жазып, ар кандай тематикадагы ырлары көбүнчө деген партияга ыраазычылык, ушул күнүмдүк жашоосуна ыраазычылык, ушундай мааниде ырлар болчу. Анан жалпы поэзиянын ичинде кыздар поэзиясынын настроениясы белгилүү болчу да, кандай экендиги. Бул мезгилде акын жигиттер такыр башка темаларды жазып, алардын алдында такыр башка горизонт турган болчу. Анан жалпы жонунан настроение белгилүү, бирок ошол учурда таптакыр ошол фонго кошпогон, фондон өзгөчө бөлүнүп чыккан акындар болду. Ошолордун бири Шербет Келдибекова эже деп айтсак болот. Шербет эже мындай караганда биздин деле салттуу кыргыз турмушунда өсүп, тарбияланып, биздин эле кыргыз мектебинде окуп, ушул окуу жайлардын бири ал кездеги Жемпет, ошол жерде окуп, ушундай эле бир эл сыяктуу эле жол баскансыйт. Бирок чыгармачылыгына келгенде, ырларына келгенде бир такыр эле башка дүйнөдөн түшүп келген сыяктуу, такыр башка мындай көңүл абалы, такыр башка настроениясы, такыр башка. Ошол биз сүйлөгөн, баарыбыз эле сүйлөгөн эле тилде ыр жазып аткансыйт, бирок лексикасы да такыр башка, ушул бир башкача акын болуп көрүндү. Анан бул Шербет эже сыяктуу айырмаланып, тобу менен акын кыздар адабиятка келсе деле, ошолордун ичинен деген саналуу эле акын биздин эсибизде, көңүлүбүздө калгандай болду да. Шербет Келдибекова, Сагынак Матбекова, Роза Мукашева, Роза Каракулова, Айгүл Узакова, эң негизинен ушул акындардын ысымы эске келет да, ушул 70 жылдар жөнүндө айткандачы. Анан Шербет эже деле ушул башка акындар сыяктуу Бегана Сартовдун Тоо жылдыздарына барып жүргөн экен. Ошол жерде үлбүрөп ыр окучу дейт. Анын жалпы жонунан поэзиясын окурмандар бир назик поэзия катары элестетишет. Ошондой бир элестөө берет бир жагынан алганда. Бирок ушул акындын эгерде чыгармачылыгы менен өмүрүн бирге карай келсек, аябай бир таң калыштуу фактылар бар да. Эгер ошондой бир үлбүрөгөн ырларды жазган, өзү назик, ушундай акын, бирок жеке тагдырын алсак деле, ушул көрсө, ушул поэзиясын сырчыл кылып турган нерсенин, ички кудуреттин бир бар экендигин билсек болот. Болбосо деген ичинде бир бунтарь болбосо, ичинде бир түртүп турган бир зор күч болбосо, ушул жаш кыз мисалы абактагы жигитке барып кол берип, өзүнүн турмушун деген мындай караганда опурталдуу жолго салып, ушул бир эгер бир элестеп айтсак, таразанын ташы десек, бир ташына болсо ата энесин, ага тууганын, бүт жана эл эмне дейт деген нерсеге байланышкан нерсенин баарын бир жагына коюп, анан бир жагына болсо ушул бир акын жигитти басым кылып ошо тандап атканынын өзүндө бул эженин деген сырткы мындай бир караган адамдарга анчейин байкалбаган, бирок ичтен бир түртүп турган абдан бир зор кудурет, күч бар акын экендигин айтып турат да. Анан ушул жеке нерсеси, анан өзү деле менимче бул баягы башка адабияттын адамдарындай болуп, чөйрөгө өтө көп камыр жумур аралашып кетпеген акын болсо керек да, анткени өзү менен өзү болуп, анан өтө деле баягы көп ыр сапырылтып деле ыр жазган эмес. Өмүрүндө ушул 5 ыр китеби жарык көрдү. Эң кийинкиси Кербен. Анан ошол Кербен болсо мурдагы жыйнактарын бириктиргендеги китеп болуп атат. Сапырылтып жазган жок, бирок ичинен ырларын карай келгенде ар бири мындай окурман окуганда жөн салып эле окуй албаган, анан бир эле окуп түшүнүп жибербечү,
кайра бир нече жолу кайталап окуп, анан ар башка учурда кайра окуган сайын ошол өзүнүн такыр башка мурда байкалбаган нерселерди тааныта турган ошо ырларды жазган акын болду да. Анан поэзияда окшоштуктар болот го, үндөштүктөр болот акындардын ортосунда. Анан мен көбүнчө ушу Сагын Акматбекова экөөнүн неме окшоштугун байкайм. Экөөнүн таасирленгендери дагы менимче дүйнөлүк адабиятты кандай казып окусо ошол жакта таасирленген адамдар да көп болгон болуш керек. Эң эле жөнөкөй орус адабиятына бир каарман Печорин деп ошол Сагын эженин деген саптарында дагы бар. Ушуну аты алып кетет, Шербет эженикинде да. Анан негизи Шербет Келдибекованын ырларын этегине анын ысымын жазбасак деле анын ыры экени дароо байкалып турат. Бирок бир айрым ырлары бар Сагын эженин поэзиясында. Ошол караганда эгер атын жазбаса, же Шербет эженикин, же Сагын эженикин айырмалай албай калгам. Мен бир 5-6 дебейин, бир 2-3 ырды билем да. Анан булар аябай ошо дүйнөсү жакын акындар болгон. Анан ошо табиттери такыр башкача, адабий табиттери, вкустары такыр башкача, оңой менен бир нерсени жактырбаган ушундай акындар болду го. Анан Шербет Келдибекованын дагы бир ушул өзүнүн деген өзөгүн стержиндик матрица деп коебуз го, акындык өзөгүнүн бекем экендигин далилдеп турган нерсе бул ушундай чоң акын менен, Алым Токтомушев менен өмүр куруп, аны менен жашап, ушундай чоң редактордун жанында жашап, ошондо дагы өзүн жоготуп ийбегендиги болду да. Өзүн жоготуп ийбегенди менимче башка бир алсыз чабал акын болсо, Алым Токтомушевдун поэзиясынын жанында анын поэзиясы балким басаңдап кичирейип кетмек. Эжеде ошол нерсе байкалган жок да. Өзүнүн баягы дымагы, баягы үнү, баягы жолу ошо менен дайыма келди. Анан аябай жүрөккө жакын ырлары, жана уурданып жүрөгүңө кирейинби, удургуп кыялыңда жүрөйүнбү, сел болуп, толкун болуп, ташкын болуп, тынчыбай сени гана, жапжалгыз сени гана сүйөйүнбү деп. Тиги ырларында мындай сырчыл поэзия деп айтсак болот да. Бир сөз менен айтканда сырчыл поэзия бул ошол негизи 70-жылдарга таандык, ошол кездеги акындарга, саналуу акындарга. Ошонун ичинде Шербет эжеге таандык. Биз мектепти бүтүп аткан учурда жанагы турам тыңшап селейип, үн катпастан деп ошол түнкүр ошол абдан популярдуу болуп, ушул 90-жылдары, 92-жылдары ошол мектепти бүткөн жаштардын баары жапырт ырдаган ыр болчу. Ошол эмесин жоготкон жок. Кийин деле балким эң кийинкилер аны балким билишпейт, бирок биздин муун аябай жакшы билип калдык эженин ырларын. Анан эл айткан эле нерсени айткандай, мисалы да 70-жылдарга мүнөздүү болгондой өзү жөнүндө айтып аткан эле нерседей туюлат. Бирок ошону менен эле катар эже деген бүт дүйнөнү, ааламды камтып ырларында, ошол эле ырдын өзүндө деле тыңшап турам селейип, үн катпастан, кусалык дирилдеткен добушумду, ким бул, кимсиң сагынган ушул түнү, күткөндөр келген жокпу кеткен жактан, чертким келди менин да ушул күүнү, бирок корком албайм комузумду. Ушул эле бир 6 саптын ичинде эмне деген мындай неме бар да, дүйнө бар да. Ушул менин деле ушул күүнү эле чертким келет дейт. Анан бирок корком албайм комузумду. Бул же ыр алдындагы жоопкерчиликпи? Ыр алдындагы жоопкерчилик бул эжеде абдан чоң болгон. Бул баягы өзүнүн ыр китебиндеги эң биринчи ырда деле кербенде берилип атпайбы? Сының ырас койгонум жок ырымды, окурманга билем жагуу кыйынын, учкан куштун баары шумкар эместей, ырдын баары ыр боло албас чыныгы деп атат да. Ушунчалык деген ырдын алдындагы немеси, эженин жоопкерчилиги ушундай болуп атат. Анан баягы 76-жылы чырагдан чыгып атат, ата журтум сыймыгым, 79-жылы чыгып атат, терезелер 83, сен жарыгым 88, сокур кыякчы 2005, анан ошол 2005-жылы эле анан кайра кербен болуп баары деген ушу жыйынтык бириктирилип чыгып атат да. Анан бул эженин өзүнүн ырларында деле неме бар да, биз эле таң калган нерсе эмес, өзүнө өзү баам салып, өзү жөнүндө өзү ойлонуп, ушул нерсе бар.
анткени деген самоанализ да. Сырт немедей, түс да бербей, абалким, түнөрүүнү качан кайдан үйрөндүм депчи. Эженин өзүнүн ушундай эсаптар бар. Анан термелгемин толкунунда ойлордун, каарылгамын өрттү жутуп канчы ирет, а кездешсек үнсүз басып кетчүмүн, өң түс бербей таш сыяктуу мелтиреп деп. Өзүнүн образын өзү ушунчалык жеткиликтүү кылып ачып берген. Ушундай неме ырларында өзү да бар, бүт аалам бар, эл бар, жер бар. Байкалбайт бизде баягы ыр жазганда акындар кандай жазчу, бир тема коюп алып, ошол тема жөнүндө ыр болчу. А шербет эжеде болсо деген ойлор өтмө катары жорулушуп кете берет. Анан баланча ыры бул жөнүндө деп мындай кескин деген алардын ортосунда деген неме аларды бөлүп кое албайсың. Мисалы бир ырында айтып атат: бу жарыкта куш аттуунун баарысы, бүркүт болсун десең дагы шамшыган, таранчылуу, тотугуштуу, торгойлуу, дүйнөнүн да өз билгени бар тура. Жер үстүндө бак аттуунун баарысы, саябандуу чынар болсун капырай, арааны зор акыл эске ээ бербей, алма гүлү анча неге чачырайт. Ушул айлана тегерегине дайыма баам салып турган, анан ырды жазса дагы ушул мажбурланбай жазылган ыр экени ырларынан көрүнүп турат. Жазбай коюуга мүмкүн болбогондугу үчүн жазылган ыр экендиги ырларынан абдан байкалат. Бир ыры бар эле, жана бир теректер жөнүндө. Тиги неме дейт, баягы республикада теректер кыйылып, табиятты, жан жаратылышты коргош керек деген бир чоң тема да. Ырлардын ичинде анчейин байкалбайт, бирок аябай чоң теманы көтөргөн. Анигалар туш-тушта турбаш керек, тим тербелбей көңүлгө ыргап келет. Түркүн үмүттү күйүттү да, теректердин шуудурун ырдаш керек. Анигалар шуулап турбаш керек, аны кыйып ким бирөө жыргаш керек. Шуудурунан жылт этип кымбаттуу элес, терек неге термелип турбаш керек, айым неге күнүмдүк мүлккө айланып, арулуктун элеси кыйраш керек деп. Ошол республикадагы бактарактарды кыйбаш керек деген нерсени күнүмдүк мүлккө айланып кетпеш керек деп атат да. Ошол жан жаратылыштын деген көрүнүштөрү депчи. Анан ырларында ошол бүгүнкү өзү жашаган доор тууралуу, бүгүнкү дегеним ошол 90-жылдар, акын жашаган доор, анда кыйынчылык, ошол нерселердин да элеби сезилет. Кыскартып айтканда, Шербет эже өз доорунун акыны болду да. Өз доорунун заманынын деген сүрөтүн тарткан, огонун ырдаган, ошол өз мезгилинин чыныгы акыны болду. Мен эжени эки эле жолу көрдүм. Бир жолкусунда болсо Московская көчөсү менен өйдө карай кетип баратканымда, Московская Дзержинкадан өйдө бир музыкальный школа жактан өтүп баратсам, Алым байке экөө келаткан, аябай поэтично көрүндү. Экөөнүн жөн эле басып келатканы жайбаракат. Анан эже болсо башына бир жука жоолук салып алган, ушул бир окмуш көрүнгөн. Анан 98-жылы менимче Сагын Акматбекованын Көгүмдөгү күү деген ыр китеби чыгып калды. Китеби чыгып, анан эже үйүнөн 16 февралда менимче эженин туулган күнүндө деген өзүнүн бир жакындарын чакырган болчу. Ошондо деген Шербет эже, Роза Карагулова, Зухра Жаманголова, анан Сагын эженин бир жакын подружкасы бар. Ал адабиятка тиешеси жок эже. Ошол эже келген. Анан мен болсо барган болчумун аларга аралашып. Анан кечке чейин ыр окушту. Улам эле Роза Карагулова эже: "Ай келгиле кыздар, тиги ыр окуй атабыз жантын бери, эми ырдап коелучу" деп. Ал өзү эже жакшы ырдайт окшойт. Анан улам эле ырдап коелучу дейт. Сагын эже аны көп неметпегендей болуп эле: "Ай ыр окугулачы" дейт. Ошол бир кызыктай. Анан мен кийин өзүм жазган ырым бар. Бир кеч тууралуу ыр деп. Жакшы отурдук, кээде шарап ачканга, эркек жогу билингени болбосо деп. Ушул адабият жөнүндө сүйлөштү, турмуш жөнүндө сүйлөшүштү. Ошентип анан бир түнкү 11-12-лерде менимче баары кетип, анан "Шербет, сен кетпей эле кой" деп Сагынжан алып калды. Анан мен чыгайын десем: "Сен каяка барасың?" Кал деп. Мен болсо магистратурада окуган кезим болчу, калдык. Анан дагы көпкө чейин сүйлөшүп отурушту. Анан эртең менен туруп чайдын үстүндө отурабыз. Анан
экөө билинбей эле ушинтип ээлүүгө чыктык деп отурушат. Убакыт деген аябай өтөп турбайбы деп. Эмнени гана көргөн жокпуз деп Шербет эже айтып атат. Ушул 50 жашка чыкканча эмнени гана көргөн жокпуз. Сагын балким ушул алымга мен эмес сен чыксаң болмок дейт. Анан ушинтсе Сагын эже айтып атат. Мен баягы адабият институтунда окуп аткан учурда алымдан каттар барчы дейт. Анан каттарын окуганда эле жүрөгүм түшчү деп баягы дүйнөлүк жазуучулардын деген чыгармаларындай болгон каттар болчу. Мен коркчумун депчи. Ушинтсе балким сен чыксаң экөөң аябай балким жакшы жашамаксың. А мен болсо карчы канча жолу жүрөгүмөн операция болгом да, мен болсо бер жакта отурам да, кыргыздын кайсы эки аялы маңдай тискей отуруп алып, анан ушу менин күйөөмө сен чыксаң болмок деп кантип айта алат эле депчи. Анан көрсө экөө ушундай укмуш жакын болчу экен. Сагын Акматбекова, Шербет Келдибекова. Мен кийин билдим, экөө деген абысында болушкан экен депчи. Алым байкенин инисине Москвадан келгенден кийин Сагынжа турмушка чыккан. Анан эки акынга деген Сагын эженин күгүмдөө күүнүн ичиндеги бир ырында дагы ушу дароо эле билинип турат. Ушу Алым байке менен Шербет эжеге жазганы ушу эң тууган эле кезинде деп ушундай мааниден анан эң жакын адамдар экени. Сагын эже айтып калчу, мен Асабаны баягы бүгүн жол деген рубрика үчүн ошондо рубриканы көрүп калып эле ала берем, тиги гезитти калтырбай окуйм, тиги алымды макалалар үчүн. Ушунчалык жакын болушту. Анан бири-бирин ушу Шербет эженин кеткени эжеге аябай катуу тигенин мен аябай жакшы билем. Анан Алым байкенин кеткени дагы Сагын эжеге аябай катуу тийди. Булар ушундай бир суктанарлык араларындагы чыгармачылык байланыш, анан ушундай бирине бири төп келип, баары тең окумал, ушунчалык бирин бири аябай үнсүз түшүнгөн, ушундай бир муун болушту. Анан бул алардын бактысы деп ойлойм. Шербет эженин аркасында ушул чыгармачылыгын калтырбай окуп турган окурмандары бар болгону, изилдөөчүлөр бар болгону, анан ага тууган болушу дагы бул аябай чоң нерсе. Жыл сайын эле ушу туулган күнү жакындап калганда деген эскерип, бир эки жыл мурда Баялиев китапканасында болгон жакшы эскерүү. Анан бул эми эженин акыркы чыгармачылыгы эмес да, бул деген алдыда баягы экинчи өмүр деп коет адабиятта. Ошол нерсе алдыда. Менимче биз анын четин дагы түшүнүп элекпиз поэзиясын. Ар бир жолу окуганда такыр башка нерсе болуп атат. Анан мен ойлойм да, эже өзү деле баягы толук баарын өзүндөгү нерсени толук ачып берип кетпеген сыяктуу. Менде дайыма ушундай нерсе болот. Эженин ырларын окуганда дагы ар жакта бир нерсени айтпай калган сыяктуу. Анан деги эле ушул бизге калтырган ырлардын ичинде деле ар бир салымда, ар бир куплетинде бир подтекст жаткандай да. Биз окуган нерсенин аркасында дагы бирдеке бар да. Анан балким ушул нерселер акырындап бир мүмкүндүк болот ачылганга. Жакшы изилдөөчүлөр болсо, ошону тилейт элем мен.